Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Элибизде бирөөнү бирди сүйлөп, экинчисинде башка сөздү сүйлөгөн адамды эки жүздүү деп коет. Бирок акыркы учурда окумуштуулар бир денеде эки адам жашашы мүмкүн деген дыянакка келе башташыптыр. Бул нерсени инсандын бөлүнүүсү деп аташып, бүгүнкү тасмабыз так эле ушул тууралуу болмокчу. Даяр болуп калсаңыздар, 2010-жылы чыккан баш калкалоочу жай аттуу тасманы айтып берүүнү баштайбыз. Тасманын башында сот отуруму аяктап калыс чечим чыгаруу үчүн топтолуп отурган адамдарды көрөбүз. Алардын арасында буга чейин сөз болгондо инсандардын бөлүнүүсү боюнча ой жүгүртүүчү психология илиминин доктору Каролина отурган. Буга чейинки болгон сот отуруму Джозеф Кенкерттин үстүнөн жүрүп, айыпталуучу кичинекей кызды уурдап кетип аны өлтүрүп койгондугун такыр эле мойнуна албай, менин ичимде дагы бир Генри деген адам жашайт, бул кылмышты ошол адам кылды. Менин эч кандай күнөөм жок, ичимде эки адам жашайт. Инсандар бөлүнүүсү оорусуна чалдыкканмын деп актаныптыр. Бирок Каролина акыркы жыйынтыгын чыгарып, эч кандай инсандар бөлүнүү деген оору жок. Бул болгону кээ бир адамдардын жөө жомогу деп айыпталуучуну кызды өлтүрүп койгондугу үчүн өлүм жазасына тартышат. Биз мындан соң каарманыбыз кызына коңгуроо кылган кезде кызын кичинекей иниси Стивенге таштап кеткендигин көрөбүз. Көрсө каарманыбыздын күйөөсү киши колдуу болуп каза болуп, жалгыз кызын өзү тарбиялап чоңойтуп жүрөт экен. Анан дагы Каролин психология менен алектенгендиктен инсандык бөлүнүү деген бул жалган нерсе. Бул кубулушка эч кандай далил жок деген тыянакта жүргөн. Бир мезгилде эле ага атасы Хардин коңгуроо кылып, сен менин жумушума келип кеткиниң. Сени бир адамга жолуктурайын, сураныч мага бир аз убактыңды бөлүп койгунуң. Келсең өз көзүң менен көрөсүң деп кызынын каалабай жаткандыгына карабай эле өзү жака чакырат. Көрсө атасы капысынан эле Дэвид Бернбург деген майып арабасында олтурган адамга кабылыптыр. Көрсө ал адам инсандар бөлүнүүсү оорусуна кабылгандыктан кызына ал нерсени көрсөткүсү келген болот. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Анда Каролин ал адамга жолугуп, андан эч кандай өзгөчөлүктөрдү көрбөй, өзүнүн ар тараптуу суроолорун берип, Дэвид суроолорго эч кандай кыйынчылыксыз жооп берип, Каролин бул нерсенин бардыгын сырттан байкап турган атасынын жанына келип, сиз менин жөн эле убактымды алып жатасыз. Сен азыр туруп тургунуң, мен коңгуроо кылайын деп эле Дэвид жака коңгуроо кыла баштап, Дэвид жанында эч ким жок болгондуктан коңгуроону көтөрсө, каарманыбыздын атасы мага адамды чакырып койгулачы деп сурайт. А ты поищи его. Ошол малда эле Дэвид башкача абалга түшүп, дене бою титиреп, бир аз убакыттан кийин байланышты көтөрөт дагы адам келди деп байланышты кайрадан өчүрүп салат. Анда Каролин кайрадан Дэвидтин жанына кирсе, Дэвид менин атым Адам Сейвер деп жооп берип, өзүнүн алып жүрүүсү толугу менен өзгөрүп, буга чейин Дэвидмин деп жаткан мезгилде сылык жооп берип, эми Адам болгондон кийин аябай эле копол экендиги билинет. Анан дагы буга чейин Дэвидке берген суроолоруна Адам такыр эле башкача жооп берди. Бир кезде жолугушуп аяктап, каарманыбыз өз көзү менен көрсө дагы бул нерсеге такыр ишенгиси келбей, атасына кайрылып, сиз мени жөн эле алдап жатат окшойсуз. Эмне максатта мени бул жака чакырдыңыз десе, атасы жооп берип, мен сенин кээ бир көз караштарыңды өзгөрткүм келип жатат. Инсандык бөлүнүү деген бул жөн гана сөз эмес, бул чыныгы жашоодо бар. Ошону өз көзүң менен көрүүнү каалап жатамын деп Адам тууралуу толук маалыматтар салынган кутучаны берет. Мындан соң каарманыбыз атасы менен иниси Стивендин үйүнө барып, кызы Сэммини алып кетип, өзүнүн үйүнө баргандан кийин чындап эле Адам тууралуу маалымат каарманыбызга аябай кызыктуу болуп, аны териштирип, буга чейинки сурактарынын видеолорун көрө баштайт. Анда бир денедеги эки адам бири-бирине алмашарда башы аркага кайрылып, оозу ачылып калат экен. Муну көргөн Каролин дароо эле ооруканага жөнөп, таанышы Чарлиге жолугуп, Дэвид эң биринчи ушул ооруканага түшкөндүгүн билет. Көрсө ал көчөдө буту баса албай жатып калган мезгилде тартип сакчылар таап алып ооруканага алып келишкен экен. Ал биринчи келгенде өзүнүн атын Дэвид деп атап, бирок бир канча убакыттан кийин менин атым Адам деп кадимкидей бутуна туруп эле басып кетип калыптыр. Ошондуктан аны дарыгерлер психология жаатында эмгектенген каарманыбыздын атасы Хардинге өткөрүп беришкен болот. Бул нерсени уккан каарманыбыз дароо эле кайрадан Адамга барып, аны менен сүйлөшүп олтуруп, жолугушуп аяктап калган мезгилде майып арабасында олтурган Дэвид Адамга айланып ордунан туруп алгандыгын көрөт. Ошодон кийин каарманыбызга бул адамдын жүрүм-туруму кызыктуу болуп, ал тууралуу изилдей баштайт. Каролин биринчи эле Дэвид Бернбург тууралуу изилдеп, архивтерден ал тууралуу маалыматтарды таап, бирок сүрөттөн Дэвид Бернбург такыр эле башка адам экендигин көрөт. Ошондуктан Каролин Дэвид Бернбургдун туугандары тууралуу маалыматтап, анын апасынын кайда жашагандыгын билди. Анда каарманыбыз көп созбой эле дароо эле Дэвидтин апасы тарапка жөнөп, өтө алыс жол жүргөндүгүнө карабай, акыр аягы Дэвидтин апасынын үйүн таап барат. Бул убакта апасы короосунда гүл эгип жаткан экен. Анда каарманыбыз дароо эле ал аял менен
амандашып, мен сиздин балаңыз Дэвид Бернбургду издеп жатамын. Сиз анын кайда экендигин билесизби десе, апасы жооп берип, сиз азыр Дэвиддин үстүндө турасыз деп айтат. Көрсө Дэвид Бернбург 1982 эле бул дүйнө менен кош айтышыптыр. Дэвиддин апасы Дита каарманыбызды үйүнө чакырып, сүт чайдан демдеп берип, баласынын кантип көз жумгандыгы тууралуу айтып бере баштайт. Көрсө 1979 Дэвид чалынып чыгылып, буту баспай калган экен. Бирок ал майып болуп калгандыгына карабай күрөшүн токтотпой, бутунун басуусунун аракетин көрүп, ар кайсы тарапка барып дарылануу менен алек болуп, бирок такыр эле аракетинен майнап чыкпай коет. Ошентип 3 жыл өтүп, Дэвиддин үмүтү толугу менен үзүлүп калып, өмүр бою майып болот экенмин деген чечимге келип, үйүнөн чыгып кетип, ошол бойдон келбей коюптур. Арадан 1 жума өткөндөн кийин гана анын денесин тартип сакчылар токойдон табышкан болот. Дэвидди өлтүргөн адамдар өтө мыкаачылык менен денесинин ар кайсы бөлүгүн кескилеп салышкан экен. Өкүнүчтүүсү, Дэвидди өлтүргөн адамдарды такыр эле табышпай, ар кандай божомолдор чыгып, көбүнчөсү токойдо жашаган шайтанга ишенген адамдар топтолуп алышып, Дэвидди шайтанга арнап курмандык чалышкан деп айтып келишет экен. Бул сөздөрдү уккан Каролин атасына жолугуп, мен бир болсо Адамдын оорусунун чечимин таптым окшойт. Дэвид өлгөн малда Адам 6 жашта экен эле, ал балдар үйүндө жашап жүрчү. Дэвид өлгөндөн кийин гезитке ар кандай макалалар чыгып, бул нерсе Адамга чейин жетип, ал гезиттердин бири Адамдын колуна тийип, Дэвид тууралуу маалыматтарды окугандан кийин өзүнүн кыйынчылык жашоосу Дэвиддикине караганда 100 эсе жакшы экендигин түшүнүп, кандай кыйынчылыкка түшпөсүн өзүн Дэвидке салыштырып жүргөндөй. Ошентип ал бул нерсени көп жолу жасагандыктан Дэвиддин сыпаттары ага кирип калган окшойт. Ошентип өзүн өзү бара-бара Дэвидмин деп элестете баштаган. Демек Адамда эч кандай инсандык бөлүнүү жок экен, мен аны дарылай аламын деп атасына убадасын берет. Ошентип Каролин Дэвиддин апасы Дитаны чакырып, жардам берүүгө макул болгонуңуз үчүн рахмат деп ыраазычылыгын билдирип, мен сизге өзүм Дэвидмин деп жүргөн адамга жолуктурамын деп каарманыбыз Адамды алып кирет. Анда Адам ал жерге келип, Дитаны тааныбай эле олтурган мезгилде каарманыбыздын атасы адаттагыдай коңгуроо кылат. Здесь нет никакого Дэвида. Бир мезгилде байланышты көтөргөн Адамга Дэвидди чакырып койгула деген мезгилде анын мойну кайрылып, Дэвидке айланып, Дитаны көрүп дароо эле аны тааный калып, апа деп кайрылат. Бирок Дита көргөн көзүнө ишенбей, сен менин эч кандай балам эмессиң. Менин балам Дэвид каза болгонуна 25 жыл болду. Мени жөн эле ойното бербегиле десе, Адам ага кайрылып, мен сиздин балаңызмын апа. Ишенбесеңиз, сиз экөөбүз билген гана нерселерди айтайын деп, апасы экөө гана билген нерселерди айта баштап, бул сөздөрдү уккан Дитанын дагы көзүнөн жаш ага баштайт. Анда Дэвидке айланган Адам сөзүн улантып, сиз чөнтөгүңүздө ар дайым темир алып жүрөсүз. Ал темирди сиз экөөбүз таап алдык эле, темирди жамандыктарды кайтарат деген ишенимиңиз бар. Буну сиз экөөбүз гана билебиз го апа десе, Дитанын жини келип, бул темир эч кандай жамандыкты кайтара алган жок деп Адамдын бетине бир чаап чыгып кетип калат. Бул окуядан кийин Каролин эмне кылышын билбей, Адамды Дэвид абалында майып арабасына олтургузуп алып бир жакка алып жөнөйт. Көрсө каарманыбыз Адамды Дэвиддин өлгөн жерине алып барууну чечиптир. Анда экөө көздөгөн жерине жетип, бир кезде Каролин Дэвидке суроо сала баштап, бул жер сенин эсиңдеби десе, Дэвид көп ойлонуп эле, ооба мен эстегендей болуп жатам деп айта баштайт. Бир кезде Дэвиддин элесине ошол күндөр түшүп, ал убакта кыш болчу, түн бир убакта эле. Мен бул жерде турсам жаныма түшүнүксүз бирөө келди деп эле корко баштады. Анда Каролин жаныңа келген ким болчу десе, Дэвид ал шайтан болчу деп жооп берип, катуу коркуп кетеличи деп суранып, бирок Каролин араваны түртө албай калгандыктан шеригине коңгуроо кылып чакыра баштайт. Ошол маалда эле Дэвиддин түсү өзгөрүп, мойну кайрылып, кайрадан эле Адамга айлана баштады. Анда Каролин коңгуроосун бүтүрүп, майып араваны караса, Адам ордунан туруп кетип калыптыр. Бир заматта эле ал каарманыбыздын алдынан пайда болуп, сиз кимсиз деп Каролинди тааныбай калат. Көрсө бул жолу Дэвид Адамга айланбай эле такыр эле башка Весли деген адамга айланып кеткен болот. Анда Каролин ага Адам деп кайрылса, Весли жини келип, менин атым Адам эмес, менин атым Весли, мен бул жакта эмне кылып жүрөмүн? Мага түшүндүрүп берчи деп ачуулана баштаган кезде Каролин чакырган жардамчысы дагы келип калат. Бул окуядан кийин каарманыбыз түз эле атасына барып, мен Весли деген 3-үнчү адам менен дагы тааныштым го. Ал тууралуу мага эмнеге маалымат бербедиңиз десе, атасы кызына кайрылып, мен сага бул нерселердин бардыгын өз көзүң менен көрүүңдү кааладым. Мына эми инсандык бөлүнүү чындап эле бар экендигине ишенип жатасыңбы десе, Каролин атасына жини келип кетип калат. Бирок ал дагы деле изилдөөсүн токтотпой, Весли тууралуу маалымат издеп, ал адамдын 1994-жылы өлгөндүгүн билет. Анда Каролин кайрадан эле Адамга жолугуп, Адам бул убакта Весли болгондуктан Веслиге суроо салып, 94-жылы 18-ноябрда эмне болгондугун билесиңби десе, Весли өлгөн күнүн эстей баштайт. Анда Весли унаада келе жатса, анын унаасынын арткы отургучтарында буга чейин Дэвид көргөн кара адам олтурган экен. Ошол мезгилде эле Весли кыйнала баштап, түсү өзгөрүп, мойну кайрылып эле кайрадан Дэвидке айланды. Анда Каролин түрлүү жагдайларды көрө берип деле Адамды кантип дарылап, эмнени териштиришин деле билбей калды окшойт.
Ошентип Каролин эмне кылышын билбей Адам Сайбердин үйүн текшерейин деп анын дарегин билип алып үйүнө жөнөйт. Каарманыбыз барган үй аябай эскирип, дубалдарынын ар тарабы тешилип, үйдүн ичинде ити ээси жок, жалгыз эле жүргөн болот. Анда Каролин үйдүн эшиги ачык болгондугу менен такылдатса деле такыр эч ким чыкпагандыктан өзү үйгө кирип, эки жакты текшерип иттин ачык экендигин көрүп ага дароо эле тамак салып берди. Мындан соң каарманыбыз үйдүн экинчи кабатына чыгып, бирок ал жактан деле эч кимди таба албай, акыр аягы жуунуучу бөлмөдөн өлгөн адамдын денесин табат. Ошентип бир заматта ал жерге тартип сакчылар келип, каарманыбыз көргөн билгенин аларга толугу менен айтып берип, тергөөчүлөрдүн бири биз эми Адамды суракка чакырышыбыз керек деп айтат. Ошол мезгилде Каролин кызын мектептен алууну унутуп калгандыгын эстеп, дароо эле ошол жакка жөнөдү. Эң кызыгы каарманыбыз кызынын мектебине барса, ал жакта кызы Сэми Адам менен жүрүптүр. Анда Каролин жүрөгү түшүп эле дароо эле тергөөчүлөргө коңгуроо кылып, Адамдын кайда жүргөндүгүн айтып, коркуп кетип эле кызын дароо эле өзү жакка тартат. Анда Адам эчтекени түшүнбөй эле Каролинге кайрылып, "Каролин, сен эмне эле болуп жатасың? Мен сенин таанышың Чарли" деп биз тасманын башында көргөн дарыгер Чарлинин атын айтат. "Сен өзүң мектепке кызыңдын футбол оюнуна мени чакырдың эле го. Мен келсем өзүң келбей койдуң го" деп тескерисинче каарманыбыздын оозун ачырды. Анткени Каролин чындап эле дарыгер Чарлиге жолукканда кызынын оюнуна чакырган болчу. Бул окуядан кийин каарманыбыз дароо эле атасына коңгуроо кылып, "Бүгүн Адам Чарлиге айланып кетиптир. Анын ичинде инсандар бөлүнүүсү өтө эле көп болуп кетти го" десе, атасы аябай таң калып, Чарлини бүгүн үйүндө каза болгон абалда табышыптыр деп көзүнөн жаш акканча өзү дагы жөтөлө баштагандыгы байкалат. Сыягы бул Адам менен байланышкан адамдар түшүнүксүз жагдайда өлө беришет окшойт. Анткени Адамды тартип сакчылар көчөдөн таап алганда эң биринчи дарыгер Чарлиге алып келишкен болчу. Анда Каролин Адамды мурдагыдан дагы тереңирээк изилдей баштап, ага тиешелүү видео тасмалардын биринде Адамдын жанына кара көлөккө келгендигин көрөт. Бирок каарманыбыз анын эмне экендигин түшүнбөй, иниси Стивен компьютерди мыкты билгендиктен бул нерсени мага аныктап берчи деп суранды. Эртеси күнү тергөөчү Адамдын үйүндөгү өлүм боюнча Адамды суракка чакырып, өлгөн адамдын сүрөтүн көрсөтүп, "Сиз буну тааныйсызбы?" десе, Адам "Жок" деген жообун берди. Анда тергөөчү өлгөн адамдын жонундагы сүрөттү көрсөтүп, "Бул сүрөт эмне сүрөт? Бул жөнүндө маалымат бериңизчи" десе, Адам "Мен эчтекени билбеймин" деп кыйкырына баштады. Бул убакта алардын жанында отурган Каролин тергөөчүнү токтотуп, "Мен сизге жардам бергенге аракет кылайын. Мен мындай сүрөттөрдү Дэвидтин апасынын үйү жагына барганда көрдүм эле. Териштирип сизге жообумду бергенге аракет кыламын" деп дароо эле ошол тарапка жөнөп, Дэвид Бернбургтун апасына барса, анын бир көзү башкача болуп өзгөрө баштаптыр. Анда каарманыбыз жанагы сүрөт жөнүндө сураса, ал аял жооп берип, "Бул аймакта негизи шайтандар калкалайт. Бирок асфальт жол менен барсаңыз, жол түгөнгөн мезгилде адамдардын тобуна жолугасыз. Алар бул сүрөт жөнүндө сизге маалымат берет" десе, Каролин дароо эле ошол жака жөнөп, Дэвидтин апасы Дита айткандай так эле адамдардын тобуна жолугат. Анда Каролин көп созбой эле дароо эле сүрөт жөнүндө сурай баштаса, жанагы адамдардын арасынан бир көзү соокур аял пайда болуп, бул сүрөт эмнени түшүндүрөөрүн билгин келсе, биздин кылган ишти карап тургунуң деп өздөрүнүн жасап жаткан ишине күбө кылат. Анда көзү соокур аял ал жерде кыйналып жаткан аксакалды жаткырып, анын денесине жанагындай сүрөттөрдү тартышып, андан соң оозун үйлөп сүрөттөр татылган идишке аксакалдын жанын убактылуу алып коет. Бул убакта алар аксакалдын ичин кесишти дагы, ага оору берип жаткан шишикти алып туруп кайрадан тигип коюшту. Мындан соң идиштеги аксакалдын жанын алып кайрадан өзүнө салышты. Окуя аяктагандан кийин соокур кемпир каарманыбызга кайрылып, "Бул жазуулар тоолордун жазуулары. Бул идиш болсо баш калкалоочу жай" деп каарманыбызга дагы деле толугу менен түшүнүктүү маалымат берген жок. Мындан соң каарманыбыз ал жактан кетип, инисине коңгуроо кылса, иниси видео тасмадагы кара түстү аныктадым деп айтат. Көрсө Адамдын жанына келген кара түс үндүн түсү экен. Анда Стивен үндү угуп көрсө, "Кристиан Мур, сен динсиздердин баш калкалоочу жайысың" деп айтылыптыр. Эми Каролиндин башы такыр эле айланып калды окшойт. Бирок Стивен "Мен Кристиан Мур деген адам тууралуу маалымат таптым. Ал 1918-жылы өлүптүр. Ал тууралуу маалыматты Манти деген адам билет экен. Сен ошол жака барышың керек" десе, Каролин дароо эле Мантиге жөнөп кетет. Биз бул убакта Каролиндин кызы Сэми дагы жөтөлүп кыйнала баштагандыгын байкайбыз. Каролин болсо Мантиге жетип, андан Кристиан Мур тууралуу сурай баштаса, Манти ага видео тасма коюп берет. Видео тасманы көргөнчө өзү маалымат берип, "Мен кичинекей кезимде атама ар дайым жардам берчүмүн. Ал убакта 1918-жыл катуу грипп пайда болуп, элдин бардыгы өлө башташат. Атам ошондой жагдайды видеого тартып, биз өтө бир коркунучтуу окуяга туш болгонбуз. Айылдардын биринде ооруларды дарылаган көз ачык сыяктуу кемпир бар эле. Бирок ошол айылга бир күнү Кристиан Мур деген адам келип, ал Кудайга ишенгендигин айтып, ооруну Кудайга ишеним менен эле айыктырса болот деп өзүнүн эки кызын далил катары көрсөтөт. Анткени бардыгы ооруган жерде дагы эки кызы такыр оорушчу эмес. Бирок арадан көп күн өтпөй эле Кудайды жамынган Кристиан Мурдун жалганы чыгып калат. Анткени ал эки кызына болгону ооруга каршы дары сайып койгон экен. Бул нерсени айылдыктар билип калгандан кийин
кийин эки кызын өлтүрүп салышып, Кристиан Мурдун белине түшүнүксүз бир сүрөттү тартышып, табып аял анын оозунан жанын суруулап дагы талаага чачып жиберет. Андан соң Кристиан Мурдун оозуна топурак тыгышат дагы жанагы табып аял анын кулагынын жанына келип, сенин денең будан кийин динсиздердин баш калкалоочу жайы болот деп айтат. Бул убакта видео тасманы көрүп жаткан каарманыбыз Кристиан Мур анын жанында жүргөн адам Сайбер экендигин көрөт. Анда каарманыбыз дароо эле тартип сакчыларга коңгуроо кылып, адамды эмне кылдыңар деп сураса, тартип сакчы жооп берип, ага каршы эч кандай далилибиз жок болгондуктан атаңа өткөрүп бердик деп айтат. Анда Каролин дароо эле атасына коңгуроо кылса, атасы бул убакта жөтөлүп аябайлык кыйнала баштаптыр. Биз буга чейин билгенден Каролиндин атасы дагы кызы дагы Кудайга такыр ишениччү эмес. Анан дагы буга чейин Адамдын үйүндө табылды деген өлүк адам чындыгында өзү Адам Сайбер экен эле. Каарманыбыз Адам деп жүргөн адам чындыгында Кристиан Мур болуп чыгып, Каролин атасы менен сүйлөшүп жаткан мезгилде анын артында пайда болуп, атасын өлтүрөт дагы оозунан анын жанын сууруп алат. Көрсө буга чейин Кристиан Мурдун денесинде жашаган адамдар инсандар бөлүнүүсүнүн айынан эмес эле ага тийген каргыштан экен. Ошентип атасы менен уюлдук аппаратта сүйлөшүп жатып анын өлгөндүгүн түшүнгөн каарманыбыз кызы Сэммиге коңгуроо кылса, Стивен аны ооруканага алып жөнөгөндүгүн айтат. Анткени Сэмминин жөтөлү токтобой, жонунда түшүнүксүз жарасы пайда боло баштаган болчу. Ошол маалда каарманыбыз буга чейин аксакалды айыктырган аялды эстеп, Сэммини мен жака алып келгин деп Стивенге айтып, алар жөнөп эшикке чыгып калган мезгилде Кристиан Мур ал жерге келип калыптыр. Бул убакта Кристиан Мур Каролиндин атасына айланып калган болчу. Ал Стивенге балам деп кайрылып, мен Сэммиге жардам беришим керек деп ызы чууга түшүп, Стивен менен Сэмми эчтекени түшүнбөй жашырынышып ал жерден качып кеткенге жетишишет. Каролин экөөнү жолдон тосуп алып, дароо эле буга чейинки көргөн көзү сокур аялга барат. Анда каарманыбыз кызынын жоонун көрсөтсө, сокур аял жообун берип, мен сенин кызыңа эч кандай жардам бере албаймын. Кызың өзүнүн тандоосун жасаптыр, ал Кудайга ишенбейт экен. Ал капканга түштү. Мен эми аны ал жактан чыгарууга кудуретсизмин деп жаткан мезгилде ал жерге Кристиан Мур келип калыптыр. Анда каарманыбыз кызын көтөрүп алып, дароо эле качып жөнөп, Кристиан Мур алардын артынан калбай, Каролин унаага барып иниси Стивенди өлүк абалда табат. Бир мезгилде Кристиан ал жерге дагы жетип келип калгандыктан каарманыбыз кызын көтөрүп алып, токойду аралап качып жөнөдү. Бир мезгилде эле алар бийиктиктен жыгылып кетип алыска бара алышкан жок. Анда Кристиан Каролинди таштар жака ыргытып жиберет дагы кызынын жанына барып, анын оозун ачып жанын өзүнүн денесине алып алат. Бир мезгилде эле Кристиан дароо Сэммиге айланып, каарманыбызды көрүп эле аны апа деп чакыра баштайт. Анда Каролин кызынан айрылгандыгын түшүнүп, келе кой кызым деп Кристианды чакырып, Сэммиге айланган Кристиан ыйлай баштаган кезде Каролин убакыттан пайдаланып эле аны муунта баштады. Бир мезгилде муунтууга күчү жетпегендигин түшүнгөн Каролин ал жердеги бутактардын бирине Кристианды мойну менен сайып өлтүрүп салат. Кристиан өлгөндөн кийин ал жерде шамал башталып, анын ичинде камалып отурган рухтар чыга баштап, андан алыс эмес жерде жансыз жаткан Сэмми дагы көзүн ачат. Анда Каролин кызынын тирүү калганына дароо эле кубана баштады. Бирок биз Сэммиге өзүнүн жаны эмес, Кристиандын жаны кирип кеткендигин байкайбыз. Достор, ушуну менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, жаратканга болгон ишенимибизди бекем кылып, жамандыктан алыс жүрөлү.